Саламатсызбы? 21 ноябрдын маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров коомчулук өкмөттү бала бакчаларда балдарга тамак бергенге кыйнабашы керек деп билдирди. Бул тууралуу ал 20 ноябрда парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында айтты. Бала бакчалар боюнча биздин позициябыз мындай: биз ошол бала бакчаларды куруп, ачып, аларды китеп менен камсыздаганга даярбыз. Бирок биз философиясынан баш тарттык. Бизди балдарга тамак бергиле деп кыйнабагыла. Мына азыр бала бакчага 24% эле бала барып жатыптыр. Келгиле андан көрө эмки жылы ошол 24%ды 40-50%га жеткирип 50%га чейин жетели, деди ал. Жапаровдун айтымында бакчалар балдарды биринчи мөөнөттө кабыл алып, аларды мектепке даярдап, түштөн кийин экинчи мөөнөттө кабыл алышы керек. Ал ата-энелер бул позицияны колдошу керек, себеби бийлик балдарга керели кечке кам көрө албайт деп эсептейт. Ноябрдын башында бала бакчаларда балдардын тамак ашын каржылоо толугу менен ата-энелердин мойнуна жүктөлөрү, себеби билим берүү жөнүндөгү жаңы мыйзамда баланын ысык тамагынын жарымын жергиликтүү бийлик органдары төлөгөн ченем жокко чыкканы белгилүү болгон. Минкаптын төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мындай чечим бала бакчаларга адатта бардар үй-бүлөнүн балдары барып, ал эми калктын аялуу катмарынын балдары мектепке чейинки билим берүү менен камтылбай калып жаткандыктан кабыл алынганын айткан. Азырынча мыйзамдын жаңы ченеми күчүнө кире элек, ошондуктан мамлекет бала бакчада балдардын тамак ашынын жарымын төлөөнү улантып жатат. Билим берүү министрлиги министрлер кабинетинин тийиштүү токтомун күтүүдө. Өкмөттүн 2008 жылкы токтомуна ылайык бюджеттен бала бакчадагы тарбиялануучулардын бир күндүк тамагына 18 сом бөлүнүп, дагы 18 сомун ата-энелер төлөйт. Эгер бизди көрүп жаткан болсоңуз, лайк басууну унутпаңыз. Маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин ишине байланыштуу мурдагы депутат Мадина базарынын ээси Турсунбай Салимовдун уулу Илшат Салимовго издөө жарыяланды. Ага уюшкан топту жана кылмыштуу коомдоштукту каржылоо, бүтүм жасоого же жасоодон баш тартууга мажбурлоо, шантаж аркылуу зомбулук көрсөтөм деп коркутуу менен адамдар тобу тарабынан байкабастыктан оор зыян келтирүү беренеси менен айыпталууда. Салимов Кримтөбөлдүн таасирин пайдаланып, коркутуу жолу менен өз өнөктөштөрүн ар кандай бизнес долбоорлордогу үлүшүнөн мыйзамсыз ажыратып, ал кирешеге жер тилкелерин сатып алып, үлүштүк катышууга жамынып, Көлбаевдин кылмыштуу тобуна демөөрчүлүк кылган дешти атайын кызматтан. Ошондой эле УКМК Салимовдун мүлкү тууралуу маалымат берди. Анын курулуш компанияларында үлүшү жана наркы 12 миллион долларды түзгөн 110дон ашык баатири бар экени айтылат. Салимовдун үй бүлөсү бардык курулушту Көлбаевдин камкордугу менен ишке ашырганы кошумчаланды. Аны менен катар Салимов түзгөн ТС Групп ишканасы Кыргыз Камбулдук ноту комбинатынан болжолдуу наркы 11,5 миллион долларлык, аянты 4,5 гектар кампаны мыйзамсыз ээлеп алган айтылат. Салимовдун Чолпон Ата шаарындагы Каганат эс алуу борборунда Көлбаевдин коттеджинин жанында жайгашкан 6000 долларлык коттеджи, ошондой эле курулуп жаткан Каганат резорт эс алуу борборунда 700 000 долларлык дагы бир коттеджи бар. Ал жүк ташуу, коомдук тамактануу, курулуш тармагында да иш алып барган бир нече ишканага ээлик кылат дешти атайын кызматтан. Буга чейин анын атасы Турсунбай Салимов уюшкан кылмыштуу топко катышууга айыпталып, 4 декабрга чейин камакка алынган. Расалык, этностук, улуттук жана диний кастыкты козутууга шектелип кармалган Назар Ньюс басылмасынын башкы редактору Гүлжан Шерипбаева үй камагына чыкты. Бул тууралуу 21 ноябрда 1 май райондук сотунан кабарлашты. Шерипбаеванын кармалганы тууралуу 16 ноябрда белгилүү болгон. Анын иниси Майрамбек Керимов журналистти УКМКнын кызматкерлери кеңседен алып кетишкенин айткан. Алгач журналист массалык башаламандыкка чакырык жасоого шектелип жатканы айтылып, кийин ага расалык, этностук, улуттук жана диний кастыкты козутуу беренеси боюнча айып тагылганы белгилүү болгон. Ал соттун чечими менен 1 декабрга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына киргизилген. Ал эми үстүбүздөгү жылдын октябрында Маданият министрлиги Минкабдын төрагасы Акылбек Жапаровдун кадыр баркына шек келтирди деген жүйө менен Назар Ньюс басылмасынын сайтын 2 айга бөгөттөгөн. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн бул коңгуроону басып, YouTube каналыбызга катталсаңыз болот. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитети 21 ноябрда шайлоого катышпагандарга 5000 сом өлчөмүндө айып салуу каралган мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Мыйзам долбоорунда 18 жашка толгон ар бир кыргызстандык президенттик жана парламенттик шайлоого катышышы керектиги көрсөтүлгөн. Долбоорду демилгелеген депутат Тазабек Икрамовдун айтымында мыйзамдын жүйөлүү себеби бар адамдарга тиешеси жок. Долбоорду талкуулоо учурунда депутат Жамиле Исаева документтин текстине аталган жүйөлүү себептердин аныктамасын кошуп коюу керек
керектигин белгиледи. Ал эми депутат Жанар Акаев жаштар шайлоого катышпаганын айтып, кесиптешинин мыйзам долбоорун колдоого алды. Мурдараак Минкап Икрамовдун демилгесине каршы чыккан юстиция министринин орун басары Зарема Аскарова депутаттын мыйзам долбоору өлкөнүн конституциясына жана эл аралык келишимдерге каршы келерин билдирген. Анын айтымында шайлоого катышуу же катышпоо ар бир кыргызстандыктын өз эрки. Ал үчүн айып салуу мыйзамсыз. Акыйкатчы институту жана башкы прокуратуранын өкүлдөрү дагы ушундай эле пикирде. Буга чейин мыйзам долбоору парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин кароосунан өтпөй калган. Дагы башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн клубдун Telegram каналына катталсаңыз болот. Шилтеме видеонун баяндоосунда. Кыргызстандын дзюдо боюнча жаштар курама командасы Ташкентте өткөн Азия чемпионатында 1 алтын, 3 күмүш жана 2 коло медаль жеңди. Командалык эсепте 3-чү орунду ээледи. Кыздар арасында 63 килограммга чейинки салмакта Адина Көчкөнбаева алтын медалга ээ болсо, 78 килограммда беттешкен Шахида Нурмухамедова менен 78 килограммдан жогорку салмакта күч сынашкан Акмаржан Турдажиева күмүш медальды багындырды. Ал эми Жанар Жолдошова менен Сауле Алмазова коло байгеге ээ болду. Балдар арасындагы жалгыз күмүш медальды Эмирхан Жолдошказиев жеңди. 18-19 ноябрда өткөн бул жолку жаштар арасындагы Азия чемпионатына 15 өлкөдөн келген 172 спортчу катышты.